Бишкек Ош жолунда катталган автокырсыктан 5 адам каза болду. Бул тууралуу Турмуш басмасы жазды. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 23 августта аталган жолдун 244-чакырымында болуп, Honda Fit менен Toyota Kluger катышкан. Кагылышуунун кесепетинен Honda дарыяга кулап, андагы 7 адамдын 5-и каза болгон. Каза болгондор айдоочу Нокен районунун тургуну, Базар Коргон районунун Чкалов айылынын тургуну, аял киши жана анын 4, 7 жана 15 жаштагы кыздары. Жергиликтүү тургундардын айтымында, маркум аял 4 баласы жолдошу менен Орусиядан кайтып келе жатышкан. Аялдын күйөөсү жана 13 жаштагы уулу ооруканага жеткирилген. Экинчи Toyota Kluger унаасында 5 адам болгон. Бардыгы Аксы районунун Аркыт айылынын тургундары. Бардыгы ар кандай жаракаттар менен Токтогул райондук ооруканасына жеткирилген. 4-өө хирургия бөлүмүнө жаткырылды. Хабаровскийде рейдде мигрантка ок атылды. Орусияда мигранттарды текшерип, кармоолор дагы эле уланып жатат. Хабаровскийде полициянын рейдинде мигрантка ок атылып, ал жараат алды. Ал арада мамлекеттик думанын депутаты Василий Власов мамлекет мигранттарга чумшак мамиле жасап жатканын айтып, көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Орусияда акыркы 3 айдан бери мигранттарга карата рейдтер уюштурулуп, полициянын жарандарга одоно мамилеси жана кысымы күчөгөнү туурасында видеолор соц тармактарга жарыяланып жатат.